Каспийдан чугун сковородка заказ берип, онун отзывдарын окудум. Көп адамдын чугун сковородканы калай дурус колдонуу керек экенин билмейтинин түшүндүм. Мне слишком тяжелый деп жазыпты. Нагыз чугун ауыр болот. Энди калай колдонамыз? Оны алдымен жакшылап жууп алабыз, ишин кургатабыз және отко коебуз. Ишине сода немесе туз салып 30-40 мүнөткө осулай калтырамыз. Менде далада жасоого мүмкүндүк болду. Ол міндетті емес. Үйдөгү газга немесе плитага коюп жасай бересиздер. Осудан кийин онун ичиндегисин төгүп, суутуп, содан кийин барып жуабыз, кайтадан ишин кургатып, дагы да отко коебуз. Ичине май салабыз. Мен койдун иш майын куйдум. Кез келген суюк май болсо да жарай береді. Енді осымен биздин сковородка колдонууга дайын. Енді мына отзывдарды карап, ары карай да калай колдонуу керек экенин билмейди. Көбүсү тот басып кетти деп жазыпты. Себеби чугун сковородканы ар бир колдонгандан кийин жууп, ишин кургак этип калтырууга болбойт. Міндетті түрдө майлап коюу керек. Кез келген май жарай береді. Менде койдун иш майы, суюк май болсун, кокос майы болсун, баары бир. Иши кургак болса, чугун тат басып кетеді. Енді чугун сковородканы міндетті түрдө узагыраак кыздырамыз, себеби онун асты калың. Міне мен енді жумуртка кууруп көрдүм. Эч нерсе жабышкан жок. Баракчама тиркелип алыңыз.